Кыргызстанда текстиль тармагы жакшы өнүккөндүктөн чет өлкөгө экспорттоо боюнча дагы суроо талап көп. Алардын катарында аялдардын кийимин тиккен Азияр Фэшн ишканасы дагы бар. Кийимдер жергиликтүү тигүү цехтеринде ири көлөмдө даярдалганы менен кездеме жиптер чет өлкөдөн алынып келинет. Сырьёну бөлөк жактан Кытайдан в основном Кытайдан алабыз, Турцияда. Турция более качественныйраак, более сапаттуураак ошондой жактан алынат. Эгер Корея келип бизге үйрөтсө, биз аны уже өзүбүз крастетип, полностью обработкасын үйрөнүп алсак, өзүбүз уже колдонуп, өзүбүз адан жип чыгарып баштамакпыз да. Жип, соответственно, сразу сырьё катары жиптен ткань чыгармакпыз уже. И биздин ошол жеңил өнөр жайын тармагына абдан пайдалуу болмок да. Бишкекте Кыргыз-Корея кызматташтыгынын алкагында жеңил өнөр жай чөйрөсүндө экинчи бизнес форум болуп өттү. Иш-чарага текстиль жана өнөр жай тармагына тиешелүү болгон адистер катышып, аталган жаатта тажрыйба алмашуу жана жаңы технологиянын негизинде эки тараптуу кызматташтыкты күчөтүү демилгеси көтөрүлдү. Корея технологиялык жактан дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарында турат. Андыктан өлкөдөгү текстиль тармагынын потенциалын көтөрүү замандын талабы. Алгылыктуу иштерди алып баралы деп жатабыз. Бул 3 багытта болот. Биринчиси бул ошол технологиялык жактан өнүктүрүү жана текстилдик продукцияларды, анткени сырьёдон биз көбүнчө тигебиз, а именно текстиль сырттан алып келебиз. Ошондуктан ошол жактан технологиялык өнүктүрүүнү алалы деп чечтик. Экинчиси бул өзүнүн продукциясын брендирование деп коет, брендтеп жана экспортко алып чыгуу боюнча булардын тажрыйбасы өтө чоң жана алдыда. Анан үчүнчү багыт бул автоматташтыруу, цифровизация деятельности предприятий деп коебузбу. Кыргыз-Корея дипломатиялык кызматташтыгына 30 жылдан ашты. Бул аралыкта саясий экономикалык, соода, социалдык, гуманитардык жана медициналык багыттарда көптөгөн долбоорлор ишке ашууда. Бүгүнкү күндө жеңил өнөр жай жана текстиль тармагындагы кызматташтыгы ишке ашырылууда. Бул долбоор стратегиялык жактан маанилүү жана кадрлардын квалификациясын жогорулатууда. Жеңил өнөр жай тармагындагы адистердин потенциалын көтөрүүдө, өндүрүш тармагынын инновациялык санариптик деңгээлине өтүүгө мүмкүндүк берет. Проект эң биздин ишмерлерге маанилүү, керектүү проект болуп жатат. Бул проект ишке киргенден кийин Корея технологияларды окутуу багытында дагы иштер болот да. Анан ошо Корея технологияларын окуп Кыргызстанга келип, ушул Корея тарап түзүп бере турган технологияларды, ошо оборудованияларды колдонуп, мына жакшы бир иштерди жасашса болот да. Ошол текстиль жана өнөр жай иштери өнүгөт деп ишенем. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңден ашуун кореялык компаниялар ар түрдүү багытта ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келет. Алардын арасында соода тармагы да өнүгүп, 2,8%га өскөн жана көлөмү $157,6 миллион түзгөн. Акыркы 5 жыл ичинде инвестициянын көлөмү $20 миллион жеткен. Кореядан Кыргызстанга келген жеңил унаалар жана ушу жеңил унааларды башка Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги мамлекеттерге экспорттоо маселелери абдан көбөйдү. 10 миңден ашык жеңил уна ушул эле жылдын, ушу жарым жылдын ичинде Кыргызстанга импорттолуп жана сырткы башка өлкөлөргө да сатылып атат. Түз авиа каттамдагы ачылды. Бул өзгөчө ошо туризм багытына салым кошот деп эсептейбиз. Күн жана шамал энергия булактарына тийиштүү долбоорлор бунун үстүндө дагы сөздөр болуп атат. Жана 41 биргеликтүү ишкана Кыргызстанда иштеп жатат. Бул Корея-Кыргызстан, Корея инвесторлор тарабынан ачылган ишканалар. Эки мамлекеттин ортосунда жеңил өнөр жай жана текстиль тармагында комплекстүү ишканалар түзүлүп, тигүүгө керектелүүчү өндүрүмдөр Кыргызстандан чыга баштаса, анда кыргыз ишкерлери үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы пайда болмок. Тагыраак айтканда, экономикалык өсүшкө өбөлгө түзүлмөк. Сарагүл Болотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.